29 майда Кыргыз Республикасынын президентinin Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Талиев жана IVP чехиялык компаниясынын Казакстандагы жана Азиядагы башкы өкүлү Сергей Партикян тиричилик таштандыларын кайра иштетүү жана экопарк түзүү боюнча меморандумга кол коюшкан. IVP чехиялык компаниясынын Азиядагы башкы өкүлү Сергей Партикян долбоорду ишке ашыруу үчүн Балыкчы шаарынын батыш тарабынан бөлүнгөн 15 гектар жерди көрүүгө келди. Мы постараемся за Долбоорду ишке ашырууда биз Ысык көлдүн аймагын толугу менен мурдатан чогулган жана кийин чыгып жаткан тиричилик калдыктардан тазалоого аракет кылабыз. Биз азыр турган жердегидей таштанды чогулган жерлер болбойт. Таштандыларды кайра иштетүүдөн РДФ деп аталган альтернативдүү отун өндүрүлөт. Аны электр энергиясын өндүрүүдө айнек жана цемент чыгаруучу заводдордо колдонушат. Биз болсо цемент заводду колдонолу деп жатабыз. Долбоор ишке кирсе жалпы 150дөй жумуш орду түзүлөт. Завод 3 мүнөттө иш алып барат. Таштандыны кайра иштетүүчү жай Балыкчы шаарынын аймагында жайгашып, Ысык Көл облусунун түндүк жана түштүк тарабынан таштандылар алып келинет. Тандалган аймак таштандын аймактардан чогултууга ыңгайлуу болуп, шаар сыртында жайгашат. Райондук центрден 90, шаардан 13 километр алыстыкта жайгашкан. Бүт талаптарга жооптуу болуп атат да. Булардын талабы ошого жарашанан ушулар Балыкчы шаарын тандап атышат. Ушул жерде основной экопарк болсун деп. А калган 5 район 2 шаардан булар узун крафтерлар менен жыйнап келип бизге алып келип төгүшөт. Бизден проработка кылат дагы ал системаны. Анан ар жака алып келет. Себеп дегенде передвижениясы булардыкы алыс болгондон ошол ыңгайлуу менен карап атышат. Экопарктын болгону бизге пайдалуу болот. Көбүрөөк баттан иштеткен. Чехиялык компаниянын айтымында бул алардын Кыргызстандагы алгачкы долбоору. Долбоорду ишке ашырууга 2 жылдай убакыт керектелет. Бул долбоор Ысык көлүнүн экваториясын таштандылардан арылтып, экологиялык кыйроонун алдын алмакчы. Компаниянын Азиядагы башкы өкүлү Сергей Партикян долбоор ийгиликтүү ишке ашса, жеке эле Ысык көл эмес, Нарын жана Чүй облустарын тейлей аларын билдирди.